Кыргызстанда Иран тасмаларынын жумалыгы башталды. Иш-чара алды менен Бишкекте, андан соң Ош шаарында улантылат. Иран кино тасмаларынын бет ачары бүгүн «Алтын жана жез» аттуу көркөм фильм менен башталды. Баш аягы жумалыктын алкагында 10го жакын тасма көрсөтүлөт. Алар Ирандагы эл аралык Фажр кинофестивалында жана чет өлкөлүк башка сынактарда алдыңкы сыйлыктарга ээ болушкан. Иран Ислам Республикасы менен Кыргызстан ортосундагы эки тараптуу кызматташык боюнча бир катар келишимдер бар. Алардын бири маданий жана билим берүү тармагы болуп саналат. Бул багытта учурда улуттук китепкана менен кызматташуу негиздери түзүлүүдө. Ошону менен катар Иран тасмаларынын жумалыгы башталды. Жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан бул маданий иш-чара Ош шаарында да улантылат. Ал эми жалпысынан Иран Ислам Республикасы менен Кыргызстан ортосундагы маданий багыттагы кызматташуулар мындан арыда өркүндөтүлө бермекчи. Кошумчалай кетсек, Ирандын Кыргызстандагы элчилиги билдиргендей, маданий иш-чара Ирандагы ислам революциясынын 41 жылдыгына арналган. Акыркы жылдары Ирандын кино жумалыгы Кыргызстанда жыл сайын өткөрүлүп келет.